Assalamu alaikum урматтуу биздин мекендештер. Бөтөн элде, бөтөн жерде үй бүлөсүн багамын деп, бала чакасын багам деп жүргөн боордоштор, амансыздарбы? Кантип атасыздар туугандар, кантип атасыздар? Интернетке кирсек дагы, бүт жакка кирсек деле амина болуп, сиздердин дагы башыңар айран кылса керек. Бул жакка кирсең дагы амина, бул жакка кирсең дагы амина. Мен YouTube каналыма кирсең дагы амина. Азыр такси кылып жүрсөм, бир клиент чыгып калды. Чыгып эле азыр милицияларга кармаптыр да, тосуп, амина переложасын сурат дейт. Валикум салам. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности, даже на заднем сидении. Milisadan ham qochishmaz aka. Ha? Milisadan ham qochishmaz a. Nimaga? Hozir ushlaganda o nimada? Qayerda? Oy, nima? Shokovskida. Ne dedi? Amina so'raydi. Amina so'ratadi. Ha, Amina so'radiki, endi iPhone dedi. iPhone? Ha. Ertaga oylik bo'ladi. Beramansan, deportatsiya qilaman dedi. Akt qilaman dedi. Davay dedim. Davay dedim. Borqa hammasi menda. 100%dagi. Davay dedim. Desam, aylantirib mashinaga olib keldi. Endi hozir Aminani tekshiryapti. Mani farshga deyapti. O'zi YouTube'da ham chiquvdi-da, хотя бы Amina приложение bo'lsin. Hozir должен qilib qo'ydi. Именно har bittasi skachat qilsin telefoniga migrantlar. Moskvada таксопарктар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон таксопартты сунуштайбыз. Белес парк. Таксопарктын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путевой листтерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путевой листтерди берет. Баса путевой лист алсаңыз 2%, без путевой лист 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Амина барбы сенде деп. Менде жок дедим дейт. Неге жок сенде дедиле? Менин телефонум iPhone. Ошол жакында айлыгым деп Android алып, анан кийин скачать кылам деп айттым дейт. Аминаны да уже жолдо текшерип баштаган окшойт туугандар. Аминанычы. Сиздерден суратам, сурабайтабы? Ар ким ар кандай айтып атат. Кээ бирлери сурап айтат дейт, кээ бирлери сурап атат дейт. Анан бүгүн по факту мына азыр аке айтып атат, Аминаны текшердим менен деп. Аминаны текшериптир. iPhone болгон үчүн менде скрин кыла албадым деп түшүндүрүп кеттим дейт да. iPhone барлар Амина скрин кыла албайсыздарбы? Эми айла жок. Арзаныраак бир телефон алып, сөзсүз Аминаны скрин кыла алыңыздар туугандар. Закон экен. Сурап атат экен да, жолдончу. Өзү азыр милицияга менен сүйлөшүп эле, анан такси чакырыптыр да, мен ошо менен барсам, азыр ака ошол неме кылдым дейт. Мынау мисалы үчүн мурда регистрация коюп бергендер, мисалы үчүнчү баягы өзүнүн үйүндө жашагандар, кээ хозяйкалар өздөрү квартирасына регистрация коюп берет да. Ал эми мынау Москвада өзүнүн үйү бар, мекендештерибиз бар. Алар эми без проблем. Жөн эле өзүнүн үйү каалагандай алып кое алат Аминанычы. Эми баягы бул жакта үй жок, же таанышынын үйү жок. Кыскасы жөнөкөй элибиз, жөнөкөй эл кантип атат экен деп мен кыжалатмын да. Баягы кээ бирки хозяйкалар макул кое бер дейт, кээ биркилери койбой дейт. Бирок баягы Амина приложениясында хозяйканын да уруксаты жок, керек эмес экен. МУ-дагы дагы барбайт экенсиң, Сахарова деле барбайт экенсиң. Өзүң эле телефондон кое алат экенсиң. Бирок суроо да, ошол өзүң эле телефондо койгонуң менен, хозяйканын уруксаты жок болгону менен баары бир
хозяйканын үйүнө чыгып атасың да сен. Ошол жерге койсоң, хозяйка не татат экен, а? Не болуп атат экен ушул жагындан? Хозяйкалар макул берип, макул деп атат экен. Хозяйка десе, баягы өзүнүн мекендештерибиздин хозяйкасы эмес. Алардын үстүндөгү квартира элери бар да, мисалы үчүнчү. Алар кантип атат экен? Мисалы үчүн баягы квартирадагы хозяйка жок койбо десе, аны түшүнсө болот. Себеби анын үстүнөн хозяйкасы бар да. Ал мисалы үчүн койбо деши мүмкүн. Ошондой кандай болуп атат тугандар сиздерде? Койдуңуздарбы негизи амина приложенияны скачать кылдыңыздарбы? Түшүндүңүздөрбү приложенияга? Кандай болуп атат, не болуп атат тугандар? Анан кечегинде дагы бир ака менен интервью кылып ютубка чыгардым. Ошол өзү скачать кылып, өзү көчүрүп алып турушачы регистрация бүткөндөн кийин. Ошол айтат, жөн эле бир фото студия баягы документтеримди копия кылып алайын деп копиркага кирсем, ошол анда эми түшүнбөй, эми түшүнүп келатат да мекендештерибиз. Ошол бирөө Аминаны түшүнбөй аткан экен эле, жанында бирөө посредник боло коюп, давай мен сага кылып берем, мага 1000 рубль бер деп, анан 1000 рубль алып, анан орнотуп бериптир Аминаны. Скачать кылып бергени элестетик эле. Ошону тугандар ортомчуга берип эле өзүңүздөр деле кылсаңыздар болот. Буга ортомчунун кереги жок. Ошол ортомчуларды жоготоюн деп ушул приложение чыкты окшойт. Жөн эле ошол Амина приложениясыны дагы деле скачать кылышты билбеген мекендештерибиз бар. Алар үчүн да бир сыра кайталап коеюн мен. Мынол баягы Play Market'ка Рустор деп жазасыздар. Русторду скачать кылгандан кийин ичинен. Анан Play Market'тен скачать кылып болбосо, аны өчүрөсүздөр дагы анда Google'га эле Рустор деп жазасыздар Google'га. Google'дан скачать кылсаңыздар ошондо болот. Рустор деген как Play Market окшоп, ичинде анда приложение бар экен да. Ошол Русторду скачать кылып туруп Google'дан. Анан кийин анын ичинен Амина деп жазасыздар, болду. Ушул нерсени дагы көчүрүп берүүгө кээ бир адамдар ортомчулук кылып 1000 рубльден дагы иштегендер бар экен тугандар. Жок, муну эч кимге акча бербей эле өзүңүз скачать кылып көчүрүп алсаңыз болот. Мунун эч кандай кыйынчылык жери жок. Анан ал жакта сөзсүз түрдө баягы Сахарованын кызыл карточкасы керек болот. Ошол кызыл карточкада QR код менен коюп кетесиздер. Кызыл карточкам жок дегендер болсо, анда сиздер сөзсүз түрдө барып Сахарованын кызыл карточкасын алышыңыздар керек экен. Ал эми кызыл карточкаңыз мурда алган болсоңуз, алып туруп жоготуп алган болсоңуз, анда паспорттун даналары менен кирип өткөзүңүз. Зато сизде кызыл карточка мурда алгансыздар. Ошол тугандар. Ошондой. Жашоо ушундай экен деме. Тиричилик, үй бүлө багыш керек, ата-энени караш керек, балдарды окутуш керек, балдарды кийинтиш керек деп мекендештерибиз иштеп жүрөбүз ушинтип. Бөтөн жерде. Бая бир видео көрүп калдым да. Интернеттенчи балдарыны атасы алып келген окшойт. Чайханада отуруп, келинчеги менен сүйлөшүп отуруп, бир маалда балдарын алып келди да, баягы эже көзүнөн жаш чыгып кетти. Сагынган да. Канча деген биздин эжелерибиз, үй бүлөлөр, ата-энелер өздөрүнүн балдарын таштап коюп Кыргызстанга. Эми айла жоктун ичинен, айла жоктун айынан иштеп жүрөт да. Балдарын багайын, ошолорго жакшы бир билим берейин, ошолорго жакшы бир тарбия берейин деп иштеп жүрүшөт. Балдарын сагынып тугандар. Кудай бурса, жакшы күндөрдө дагы алда. Кудай бурса, баары жакшы болуп кетет. Балдарын эле сагынып эле баягындай болбосо, эң ушул жүрөк тезген нерсе көбүнчө ушул семейныйларда балдарда тугандар. Балдарын сагынып канча деген эжелер да көбүнчө чынын айтайын, эжелер. Эркек кишиге деле анча деле билинбейт. Эне да, энелер. Ошо көбүрөөк баягындай зап тартып атты балдарын сагынып. Неге энелер көбүнчө мисалы үчүн турмуш куруп, турмуш окшоп алган эжелер деле иштеп жүрөт. Балдарымды окутайын, балдарымды жедирейин, балам деп ошол күн-түн деп иштеп жүргөн эжелерибиз да. Конечно, агалар деле сагынат. Көбүнчө бирок аял киши ошол сагынат экен да балдарына. Балам деп.
депчи. Аман болойлу туугандар. Эмнеси болсо дагы. Эми законду сыйлап, айткан нерселерин аткарып жүрөлү. Ошондой азыр мен дагы эмдим ушаштым эле. Беги такси кылып келейин деп. Аман болуңуздар туугандар. Аман болуңуздар, бар болуңуздар.